Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Көчкөн Сактановдун Адат азабы романынын 2 китеби Мекен жүгү 5 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 1 сол. Асылбаш Чалов 40-тын кырынан эба качканы менен дале болсо 30-дагы жигиттей көзүнөн жүрөк өртү төгүлгөн, бапестеп баккан сындуу тула боюна кийимдин жөнөкөйүн тандап кийген шайдоот киши. Жашынан эле ийкемдүү, билимдүү, чечкиндүү адис катары бааланып, партиялык жооптуу кызматтарда жүрдү. Чынында эле ал кайсы гана жерде иштебесин, аны билгендер Чаловдун чечкиндүүлүгүн же уюштургучтугун кое туруп, баарынан мурда асыл адам катары баалашчу. Анткени бул ажарлуу киши кайсы бир териси тар жетекчилердей бийлик биротоло бешенесине бүткөнсүп, кокурайып, же кимдир бирөөнүн көңүлүн оорутуу деген нерседеги пейлинде жок айкөл жан эле. Жамы журт аны бабадей канаташчу. Анткени мындан 5 жыл илгери ушул районго 1-секретарь болуп келген жылы бүткүл чарба итке минип область боюнча район арткы орунда эле. Келери менен ал чарба ишине баш байчасы менен кирип кетти да, эң негизгиси эл ишенимине кирип, ушундан уланбы районду тез эле оңоп салды. Нары өкмөткө, нары элге жүзү жарык, океанда баратып капыс адашкан кемени коркунучтуу зонадан сактап калган капитан сымал эми гана көкүрөк басып, ой максаты бир нукка түшөөрдө анын өмүр жолунда кайрадан чукул өзгөрүү болду. Борбордук комитеттин кезектеги пленумунан кийин аны күтүлбөгөндөй Борбордук комитеттин секретары кабыл алды. Эмне үчүн чакырып калды экен деп ойлоду баратып. Эмне үчүн, эмне себептен чакырганына секретарь кыска токтолду. Анан Чаловдун пикирин укмакка төр орундугунан туруп келип жанына отурду. Чалов дали бир кунунда ажардуу жылмая дароо жооп берди. Партиянын жоокерибиз. Кайда жумшаса кете беребиз. Бирок ичинен дагы да артта калган районго барат экем да деген ойдо буйдала түштү. Ушул айтканы чын дилден болду экен дегендей 2 секретарь анын жылмаюу төгүлгөн көзүнө баамдуу тигилди. Чын экен. Адамдардын жалган же чын дилден сүйлөп атканын ал көбүн эсе көзүнөн билип кое турган. Секретарь ыраазы боло түштү. Жакшы, бул районду алдыңкы катарга кошуу сиздин гана колуңуздан келет. Ошон үчүн артта калган участокко дагы да сизди жиберүүнү ылайык таптык. Секретарь дагы да деген сөзү менен мындан 5 жыл мурун эң артка орунда калган районго жиберилип, ал районду алдыңкы катарга кошкон анын 5 жылдык эмгегин белгилеп өткөнсүдү. Анан коштошуп жатып, Чалов, мурунку секретардын каталыгын кайталап албашыңызга биз ишенебиз, деди. Партиянын милдеттерин ал учурунда туура түшүнүп, райондун коммунисттери менен эмгекчилерин ишке туура мобилизациялоонун ордуна кайдагы бир жалган документтерге жол берип, акыр аягы минтип өзүн да мамлекетти да алдап отурат. Сиз албетте андайга жол бербейсиз. Анткени сиз эл менен иштей билүүнү, баарынан мурун чарба ишин жакшы билесиз. Жумшак, жылуу алаканы менен секретарь Чаловдун колун бек кысып, аны босогого чейин узатып келди. Анда сизге ийгилик каалайбыз. Акыркы жоопту эртең бюродон кийин угасыз. Ошентип бюронун эртеси да өттү. Жери өз үйү, өз төрүндөй, эли бир боорундай боло түшкөн районунан эми башка районго кетип атканына баары бир жүрөгү тыздей түшүп, бирок Борбордук комитеттин ага болгон ишенимине нары ыраазы. Нары алдыда күткөн жаңы ишке өзүн өтө жоопкерчиликтүү сезген Чалов Фрунзеден областты көздөй жеңил Волгасы менен зыпылдай учуп тез келе жатты. Жол али узак эле. Чалов мурдунан кыңкылдап ырдап, бир шиңгил ак үзүм булуту көккө калкыган асманды кээде бет алдынан көрүп, көңүлдүү келатты. Өткөн өмүрү эсине түштү. Мырза чабандар, кулагыңарга алтын сырга, уккыла, деди Жолборскан. Кимде ким колхоз коюнун козусун жеп, энесин мааратып калтырса, ошо чабандын ылайым баласы өлүп,
өзү боздоп калсын. Ал эми кимде ким колхоздун коюн союп жеп, козусун мааратып калтырса, ошол чабандын ылайым өзү өлүп, баласы боздоп калсын. Эгерде аксакал деп ийди четирээк турган эл тойду. Сүйлөйүн деген оюнда жок эле. Бирок буулуккан бир күч көкүрөгүнө дароо мелт калп болуп толо кетти. Аксакал, ажалы жетсе кой эмес койду багып жүргөн адамдын өзү өлөт. Ушу да сөзбү? Баары шаарга качып, колхоздо жаштар калбай калды дейсиз. Ушинтип көз көрүнө чабандарга ишенбей, адамдан койду жогору коюп отурсаңыз, ким иштейт колхоздо? Ким калат? Колхоздун парторгу Журттойду колдорун артына алып, башкарманын жанында чыдыя кыдыйып турган эле. Инисин атып биртиктеп, муруттарын тиреттире тим болду. Эй бала, деп башкарма катуу келатып, басыгынан мүдүрүлгөн кишиче сөз ыргагынан саал тая түштү. Сенинин мага акыл үйрөткөндү коюп, кой бакканды үйрөн. Кой бакпай жатып, 2 койду бөрүгө тарттырганыңда колхоздун чөнтөгүнөн төлөгөнүбүз агаңдын жүзү деп. Мени сыйлабасаң да мына ушул агаңды сыйлабайсыңбы, кызыталак? Ушул да сөзбү дейт. Менин ордумда иштеп көрчү, кызыталак. Мындай сөздү айтмак түгүл ар бир чабан менен мурдуң канаганча мушташат болчусуң. Эл тойду ого бетер жулунуп, дагы сүйлөмөккө обдула берерде, агасы Журттойдуга чарт жарылчудай доңуз айбат кылды. Болду дейм. Журттойду, сен эмне ага жинденесиң? Деп жыртайган көзүнө көз айнек тартынган Суракмат. Чын сөз айтылып атса, кайра баланы оозго кагып сумсайтканыңар кандай? Туура айтат эл тойду. Кудай урбадыбы? Өзүбүз өлүп балабыз, же балабыз өлүп өзүбүз боздоп калгыдай биз эмнени жеп коюппуз? Дайым ушинтесиз. Огапырай, жогорутан чыккан закон бизге жетпей атат окшойт ушу. Башкарма. А биз эмне, законду бузуп жатыптырбызбы? Тоютту 100% аткардык деп облуска жалган эсеп берген ким? Силер. Ал эми февралда тоют түгөнүп, кой тойсо, тойбосо да аңылдата мааратып, кармалтада талаага жайган ким? Биз. Кана айткылачы, законду кимибиз бузуп жатабыз? Башкарма түтөп кетти. Ой, токумуңду жегир. Ким жалган эсеп бериптир районго? Жалган эсеп берилбесе, койлорду февралда талаага айдабайт элек го, аңылдатып. Муну башкарма жанындагы чыдыя кыдыйган Журттойдуну күбөгө чыкыра дей берди. Токуму бүтүп, жазын жеген кызыталактын сүйлөгөнүн кара. Ой, колхоздун чөбүн өз малыңа жедирсең, аның аз келгенсип, кызыталак. Түнү ар кимге артып берсең, ана сага эмне түтөт? Токумуңду жегир, ия. Суракмат жыртайган кызыл көзүнөн көз айнегин ала койду. Кимге артып берипмин чөптү? Айтыңызчы, кимге? Көргөн бирөө барбы? Же өзүңүз көрдүңүз беле, ия? Ой, салпайган кызыталак, жалган айтты деп турасыңбы мени, ия? Суракмат тиртилдей ордунан турду. Антип адамды басмырлап сүйлөбөңүз. Биз да адамбыз. Ким силерди айбан деп атыр? Айбан дебесеңиз да башкасын деп атасыз. Кантип дебейм? Иште деген адамды жаман көрсөңөр төбөңөрдөн сылайынбы, ия? Ким иштесе ал иштейт. Ал эми ким иштебесе кибине матри. Чалкасынан жаткан эч ким жок. Сөздү башкага бурбаңыз. Чөптү кимге артып берипмин? Көргөндөр барбы? Бар. Ким ошо? Кимди эмне кыласың? Айтыңыз, болбосо биз да тиешелүү жерге арызданабыз. Жетишет. Башкарма мыскылдуу жылмайды. Кайда барып арыздансаң, ошол жерге барып арыздан, мырза. Кандай Кудай келсе да, сенин тагдырың менин колумдан чечилет. Суракмат. Болуптур. Мен го түнү бирөөгө чөп артып берипмин. А сиз, Жолборскан аке, биздин районду эң артынан санаганда 1-орунга чыгарып, анысы аз келгенсип, районду алынын жетишинчи тоноп кеткен райкомдун мурунку 1-секретарь жылда курортко кетээрде канча берчү элеңиз? Танбаңыз, муну көргөн билгендер да бар. Отургандар дем тартпай Жолборскандын оозунан эмне сөз чыгаар экен деп күтүп калышты. Ал эми Журттойду тиги каяша сүйлөгөн чабанды башкарма азыр камчы менен баштан ары чаап жибербесин деген ойдо астейдил турду. Отургандар ойлогондой башкарма чарт жарыла ээлигип, же тигини баштан ары салып ийген жок. Кайра күлө кагып жымсал сүйлөдү. Сөзүң оозуңда, мырза. Ким эмне кылганын, ким кимге эмне бергенин көзү тирүү күбөлөр менен сотто сүйлөшөбүз. Азыр кеч кирип баратат. Ар кимиң өз конуш, өз жайытыңарга жөнөгүлө. Жарым ай өтпөй Суракмат өлүп тынды. Ал мындай болот. Демейкидей эле чабан коюн жайып жондо жатса, куржун артынган бейтааныш киши жанынан өтүп калат.
жөнөтүп кете бербей элпек учурашып, өткөн кеткенден кем салып токтоп калат. Сөз көбөйүп, кажы-кужу кызыганда тигил бейтааныш атынан ыргып түшүп, куржунунан бөтөлкө алып чыгат. Эргип кой четинде жаткан Суракмат кой демекпи, экиге бөлүп тартып салышат. Чатырга түшүп келип, куурдак менен экинчисин көңтөрүшөт. Анан уруш чыгып, чабан тигинин башын бөтөлкө менен жара койгон имиш. Суракмат районго алып келинип, түрмөгө отургузулат. Сурак болгонго чейин эле ал ошол отурган камерада өзүн өзү асып салган имиш. Эл тойду жулунду. Жалган! Кантип ушу болбогон иш үчүн өзүн өзү асып салсын? Айтууга караганда тигил отургузган өзүнүн башын өзү жарган имиш. Бул Жолборскан Куйтунун иши, атайын уюштурулган. Сен ошо бейит болгур аксымдан алыс бол, ата, деп жиберди Зие кемпир. Теңелбе, каяш айтпа. Бул аксымга теңелгендердин нечени жок болгон. Кантип теңелбейм, деп өзөгүнөн түтөдү эл тойду. Жайындагын эстесем чаап салгым келет аны. Жайында эл тойдунун коюн сел алып, сай толо койлор жайнап жаткан учурда Жолборскан келип калат. Аябай капа болгон ал: «Койлорду сел албай эле сени сел алып кетпейби?» деп жер тепкилей эл тойдуга чаңырат. Муну уккан Зие кемпир башкарманын башын жара чапчудай таяк ала чуркайт. Бул эмне дегени, айланайындар? Баламанда бул аксымдын кой артык болуп кетиппи я? Ошондо да Суракмат ортого түшө калат. Коюңуз эми, коюңуз. Сөздүн чыны ошол. Анан чабан өлсө эч ким эч жерде отчет бербейт, а кой өлсө эртең эле районго отчет берет. Теңелбе кокуй, деди дагы ирет Зие кемпир. Бул бейит болгур доңуздун райондо атүгүл облуста белдүү достору бар. Белдүү досу райкомдун секретаревы. Ал эбак эле кызматынан алынып, анын ордуна Асылбаш Чалов деген киши келди. Аны абдан жакшы дешет. Таңай, деп алды Зие кемпир. Ал деле муну сөзүн сүйлөбөй ийиши мүмкүн. Анткени бир Кудайдын көзү жеткир доңуз дүйнөнү аябай жыйган. Сен эми кашарыңа жөнө, кагылайын. Мыскал жалгыз калды. А сиз качан барасыз? Мен журт тойду жетимдин тонун аштап бүтүп эртең барам. Акем ушул кызык, деди эл тойду. Өткөндө Жолборсканга болушуп тим эле. Кайдан болушсун? А жетим куу, жөн эле элдин көзүнчө ошенткени. Оюна эмне келсе барк эте айтып салган сен дейсиңби? А журт тойду жетим антпей калсын. Өткөндө айтып атпайбы? Бу биздин эл тойду өзүнүн нанын өзү актап жегидей болуп калыптыр, деп. Бар эми жөнө, мыскал жалгыз калды. Эртең эмне болорун эч ким билбегендей эле сопунун козундай жоош кызына чын эле күйөө болуп каларын эч ойлогон эмес эл тойду. Алар болгону бири-бирин бир эки гана ирет көрсө көргөндүр, бирок сыр тартып, көңүл балкып сырдана болгон эмес. Иштин мындай бүтүшүнө ар ким өзүнчө ичинен тынды ой жүгүрттү. Калынга катуу түшкөн 4000 акча, 12 союш. Зие кемпир уулунун коңултак өтүктөй колоктобой, жипсиз казыкка байланып, минтип эл катары түтүн булатып, айылда калганына ичинен куп ыраазы болуп, 5 убак намазынын аягында аларга Кудайдан ыйман, узун өмүр, бакыт тилесе, мыскал атасынын төрүндө узакка отуруп калбай, курагы өтүп кетелекте күйөөгө чыгып алганына ичинен тынды. А эл тойдуну азыр болгону түнкү жылуу төшөк гана кызыктырды. Жылаандай сойлогон ойнок байтал минген эл тойду чаңк-чуңк үргөн ит үнүнө, жер дүңгүрөтө маараган кой үнүнө, ызы-чуу түшкөн кашарына түш ой жете берди. Бети көө, колу май болгон мыскал казан аяк менен кармашып очок боюнда жүрүптүр. Сенин эмне, күзгүң да жокпу? Деп эл тойду үнүн көтөрө барк этти. Эмне болду? Деди мыскал бошоң үн менен. Эмне болгонун күзгүдөн көр, деп куржунду анын жанына таштап түргөттү. Көө болгонго, деп койду мыскал, анча маани бербей. Мен эмне тойго бараттым беле? Эл тойду аны калпагы менен атып урчудай ага чукул бурулду. Тойго барарда гана жасаныш керекпи? Мен той эмесминби са? Жаман катын ушундай болот. Күйөөгө тийди, өзүн унутат. Көңүл зардесинде мыскалга болгон арзуу ымаласы болбогондуктанбы, же катын башкаруу деген ушул деппи, эл тойду аялына кыйла залим чыкты. Анан калса мыскалдын сүйлөгөн сөзү, кылык жоргу, кыймыл аракети башынан эле эл тойдунун көңүлүнө анча толо бербеди.
канчалык ал не үй ишинде, не чарба ишинде баш көтөрбөй кызмат эткени менен эл тойду үчүн анда бир нерсе айрыкча көңүл черин ойготкон оюн сак жаш келиндин кербез кылыгы жетишчү эмес. Ой, силер аял алып бербей эле мени бир козу менен кошоктоп коюпсуңар, деди бир ирет дүкөндөн ичип кызуу келген ал. Ого куй, келин укса эмне дейт, акырын, деди жеңеси. Аялдын ушундай эле жакшы, кичине бала, чырайды чылап ичмек белең. Үй ишине тың, сен укса болду, чалгын эр азаматтай чабат дейт. Чалгы малгы, деп ойлоду эл тойду. Мага чалгыс эмес, оюн сак кербези керек. Мына эми ал кант, чай, ун салынган куржунду мыскалдын жанына таштады да алдына тамак келишин күтүп, эр каадасын тутуп, аны сынай тиктеп төрдө улоо куюп отурду. Мыскал чекеси капшырылган чакан кастрюльга жыгач кашык салып, эти шылына бышкан ысык шорпу алып келди. Эл тойду кашыгы менен эски кастрюльдун капшырылган жерин көрсөтө, аялына көзүнүн төбөсү менен карады. Табагың жокпу? Мыскал тайсалдай унчукту. Табактан көрө бу жакшы да, табакта сууп кетет да. Эл тойду шатыдай узун буттарын төмөн сунуп ийип кыжынды. Табагың жокпу деп атам. Ой, деп жиберди мыскал. Табак толуп атат. Анан эмне бул ит аякка куюп келесиң мага? Ысык ичсин дедим. Тооба, тамакты да жөн ичпейт. Муну каяша айта баштадыңбы? Мен эмне итминби? Тиги сырттагы ит аяк менен моунун айырмасы жок. Баамы жок мал десе. Мыскал балбырай барып, көзүнөн жаш мөлтете тугулоно берди. Мен муну ысык ичсин десе, таш ичкир десе. Бул биринчи каяша айтыш эле. Эл тойду чыдабай кетти. Узун буттарын шап жийип, сыртка атып чыгып, кастрюльдү тамак самагы менен капшытылды кайып ийди. Экинчи сол. Түн жамынган белгисиз бирөөлөр башкарманын үйүн таш кесекке алып, терезелерин сындырып, ыйпанзасын чыгарып кетишти. Ылаазымчан, уйкусуроо сыртка чуркап чыккан жолборскан ызы чуу түшүп, ар жерде сырактай үргөн айыл иттеринен башка эч нерсе көрө албады. Дос душманын жолборскан жакшы билчү. Бирок түн жамынган бул кара ниеттерди көзү менен көрө албаган соң, алардын ким экенине акылы келбей, түн койнуна эбак житип кеткендерди дале издей, үңүлө тиктеп ден дароо турду. Аябай тыркыя семирген, нары дүнүйөгө мас аялы анын артынан уйку суроо апыл-тапыл кошо чыгып, башын кажына тырмай үрпөйө чаңырды. О, бул ким, моюнуң үзүлгүрлөр? 2 жума өтпөй бул окуя дагы кайталанды. Бул ирет 4 бутунан жоргосу төгүлгөн ак жалатын жана так эле жолборскандын өзүндөй адамды дароо беттен алган ажаан итин чып этме менен атып өлтүрүп, эшик терезелерин кайрадан талкалап кетишти. Мына ушундан кийин анын үйүн түн ичинде милиция кайтарып калды. Кыйла өмүрүн чарба ишинде өткөргөн Асылбаш Чалов мындай окуяны ушуга чейин али жолуктура элегеле. Деги бул районго которуларда аны мына ушундай ар кыл окуялар, кырсык менен кыйынчылыктар күтөөрүн билген, ойлогон. Партиянын райондук конференциясынан кийин Борбордук комитеттин өкүлү ага Шатыра Шатман кол берип, ишине ийгилик каалап, артта калган райондун кунарсыз каамытын мойнуна илип жатып, Чалов бүгүнкү жетекчи шайтандын түшүн жоруй билиши керек, антпесе ийгилик жок деген эле. Борбордук комитеттин жана обкомдун өкүлү жөнөп кеткенден кийин Чалов көпкө муюп отурган. Түш жоруй билүү, демек биттин ичегисине чейин көрө билүү. Айрыкча кадрларды туура тандап, аларды жөндөмүнө, билимине, адамдык инсан ыйманына жараша өз ордуна кое билүү маселесинен тартып, райондогу жалпы атмосферанын кан тамырынан бери чебер табыптай сезе билүүнү эң негизги маселе деп түшүнгөн, ойлогон. Жолборскан Паязов жетектеген Алтын күрөк колхозу райондук көрсөтмөгө караганга алдыңкы чарбадан эле. А Паязов өзү ким? Партиянын өткөндөгү райондук кезексиз конференциясында ал кыйла маанилүү сүйлөгөн эле. Анын кээ бир пайдалуу пикирин Чалов атүгүл блокнотуна жазып алууга үлгүргөн. А бирок эмне үчүн мына ушундай жетекчини эл таш кесекке алып, итинен өйдө өлтүрүп кетип отурат? Эмне үчүн ушул эле колхоздун алдыңкы чабаны бирөөнүн башын жарып, аны саз келгенсип аялын жесир, балдарын жетим калтырып, тергөөгө чейин эле өзүн өзү камакта асып салууга чейин барды? Ушулардын баары жөн жеринен эмес.
Демек Паязов чарба ишине тың, уюштургуч болгону менен адам катары начар неме го? Чалов ушуларды ойлоп дали уктай албай жатты. Районго келгенине мына 3 айдын жүзү болду. Алгачкы күндөрү ишти эмнеден баштаарын билбей, ошондо да кирпик какпай, кыйла түндөрдү бүгүнкүдөй кыйналып өткөргөн. Акыры жаңы ыкма, жаңы метод эмес, дали мурунку тажрыйбасына таяп, ишти биринчи кадрларды туура тандоо маселесинен баштаган. Жетекчинин эки түрүн биле турган Чалов билимсиз, бирок акылдуу жетекчи эл менен дайыма иштеше билет. Кеңешиңди угуп, оюңду туура түшүнөт, сөзүнө турат. Ал эми билими бар, бирок акылы жок жетекчи баарын бузат. Бюродо Чалов ачык эле айткан. Жетекчиликтин касиети, жолдоштор, бийликте же законго таяп жаза салган кагазда эмес, адеп адамкерчиликте. Бийлик келет кетет, адамкерчилик кала берчү нерсе. Бийлик адамга ашык атпай, акыры түбү адамкерчилик ашык атат. Ошон үчүн жоопкерчиликтүү орундарды бийлигине кокурайып, өзүн элдин кожоюну сезбей, элдин кызматкери катары сезген элге ийкем, жөндөмдүү, чечкиндүү кадрлар менен алмаштыруу биринчи милдетибиз болуп турат. Жөндөмсүз, жердешчил, ишенчээк, тууганчыл кызматкерлерди аяосуз түрдө алмаштырышыбыз керек. Планды көбүрөөк айтып, ошону гана жетектеп, агартуучулук ишти унутуп коюу жарабайт. Адамга нан, эт кандай керек болсо, билим, адабият, искусство ошондой эле керек. Өткөндө колхоздун бригадири мектеп окуучуларын эле эмес, мектеп директорун алдына салып айдап алыптыр. Ушул туурабы? Жок. Бизге балдардын окуусу же директордун диплому эмес, планды аткаруу керек. Эртең эле ошол планды өзүңөр сурайсыңар, дечүлөр бардыр. Иштин көзүн билген киши маданиятты текке чыгарып план аткарбайт. Мына өзүңөр күбөсүңөр. Эмне үчүн жаштар шаарга качып атышат? Колхоздун бригадири мектептин директорун алдына салып айдап алса, шаарга анан ким качпайт? Ошентип Чалов ишти биринчи кадрлар маселесинен баштады. Бригадирден тартып башкармага чейинки активдерди катуу талдоодон өткөрмөк болду. Анын кабинетинде биринчи болуп Жолборскан Паязов отурду. Үйүңүздү таш кесекке алып, атыңыздан итиңизге чейин атып кеткендерди ким деп ойлойсуз? Жолборскан Паязов Чаловду тик карай албай, алактап, чарпый тиктеп мурутун сылады. Айтыш кыйын, аксакал, бирок баамымда башка колхоздон. Күмөнүңүз барбы? Эгер болсо факты менен айтыңыз. Өзүңүз билесиз, биздин колхоз район боюнча дайыма биринчи болуп келген. Мына ушуну көрө албагандар бар. Мүмкүн ошондойдур. Бирок менин оюмча андай эмес. Үйүңүздү таш кесекке алып, атыңыздан итиңизге чейин атып кетүү бул көрө албаган кишинин иши эмес. Бул сизге айгак болуп калган кишинин иши. Жаман жакшы айтышып калгандар бар беле өз колхозуңарда? Жок, чыныңызды айтыңыз. Сиз коммунистсиз. Паязов үндөбөй башын төмөн салды. Иш болгондон кийин баары болот экен, аксакал. Айтышмак түгүл кээде чабышып кеткен учурлар болот. Өткөндө конференцияда коммунисттик адеп жөнүндө жакшы сүйлөгөн элеңиз. А өзүңүз чабышып жүргөн турбайсызбы? Чаловдун көзүнө Паязов тиктей албай, аксакал деп ийди жалынычтуу үн менен. Кашаң эшикти башка чапмайынча баспайт. Ал эми эшиктен да кашаң кишилер бар да. Мейли, бар дейлик, деди Чалов. Бирок түз эле чабышуу керекпи? Сиз жетекчисиз да. Сизди колхозчу түшүнбөй сөгүп койгон учурларда да сиз аны сөкпөй түшүндүрүшүңүз керек. Маселе мына ушунда. Антпесек жетекчилигибиз кайсы? Жолборскан күнөөлүү окуучудай башын жерге салды. Туура айтасыз, аксакал. Айтмакчы, деп Чалов эми башка сөзгө өттү. Мурун мага чейин эле сиздин артыңыздан райкомдун атына колхозчулардан арыз түшкөн экен. Ал арыздар учурунда эч жерде каралбаптыр. Мына ошон үчүн кат ээлерине сиз райкомго арызданмактан андан аараак барып арыздангыла. Кандай Кудай келсе да тагдырыңды мен өзүм чечем деп жүргөнсүз го. Бул жалган, аксакал, деп ийди Жолборскан. Анан ал Чаловду мелтейген кебетесине чарпый бир тиктеп башын жерге салды. Жалган. Чалов креслого саал чалкалай берип асте унчукту. Жолдош Паязов, дагы айтайын, сиз коммунистсиз.
Чындыкты жалган деп өзүңүздү ушунчалык эле актагыңыз келсе, анда парк билетти чөнтөгүңүздөн алып, береги стөлүсүнө коюп, анан өзүңүздү каалагандай актай бериңиз. Паязов шылкыйды. Кайдан уккан, ким айткан деп ойлоду. Чалов эми ток этер сөзгө өттү. Мындан ары эми эмне кылышыбыз керек? Өз оюңуз кандай? Билбейм. Бүлөмдү район борборуна көчүрүп келип, өзүм колхозго барып келип иштей берсемби деп да ойлойм. Чалов ичинен тынды. Жолдош Паязов, эгер эмдиги ирет алар өзүңүзгө кол салсачы? Эмне күнөөм үчүн? Колхозду райондо алдыга чыгарганым үчүнбү, аксакал? Колхоз алдыда. Бул жакшы. Бирок колхозчулар сизди тигинтип атышпайбы? Артыңыздан жазылган арыз катта сиз колхоз адамдарына караганда колхоздун малына камкордукту көбүрөөк көргөн фактылар бар. Азыкова Чыны аттуу жалгыз бой аялдын баласы ооруп төшөктө жатса, жаңы туулган козуларга сууга өтөт, а балаң эч нерсе болбойт деп аны ыйлатып, сакмалга зордоп айдагансыз. Жолдош Паязов, планды аткарыш баарыбыздын милдетибиз. Бирок алтын баштуу адамды, ошо зеңгер баштуу айбандан төмөн коюп, план аткаруу кимге керек? Элди көзүңүзгө аябай айгак кылып алган турбайсызбы? Мына ушундан кийин өз ордуңузда калууга болобу? Мен ушуну сурап атам. Оюңуз кандай? Башкармалык ордуна шек келип атканын Жолборскан эми гана түшүндү. Бийлик биротоло бешенесине бүткөнсүп, мансап кумары канына биротоло сиңип калган неме дароо дабдырай түштү. Сөзү оозунан түшүп, баарынан да мына ушундан кийин өз ордуңузда калууга болобу деген сөзгө эси ооп, болот аксакал, өкмөт менен партияга жан үрөп иштеп бердик, а колхоз болсо алгачкы көрсөткүчтө деп азыр муңу Кудайга жетчүдөй болоктоп, атүгүл анын алдында чөгөлөй жыгылып, бутунан өпкүлөп ийгенде да тигил жок калууга болбойт деп койчудай мелтейди. Мен ушуну сурап атам. Оюңуз кандай? Паязов мүңкүрөй башын жерден алды. Эми оюм аксакал, оюм кандай болмок эле? Өзүңүз билесиз, колхоз алдыңкы көрсөткүчтө, өкмөт менен партияга куп иштеп бердим. Жөнө деген жагына жөнөп, чап деген жагына чаап бердик. Чаловдун жүзү сос тартып, өзүнүн баасын өзү билбеген, адамдык адеп салаватын бийликтен төмөн коюп, мусапыр кейпине дароо түшүп берген Жолборсканга ичи сыйрылып имеретиктеди. Сөздү аны менен азырынча ушул жерден токтотуп, кабинетинде эми колхоздун парторгу Журттойду Кедейбаев отурду. Ал бир калыбынан жазбай, чыдыйып, Чаловду тирмей этиктеп шашылбай сүйлөдү. Паязов чарба ишин дурус билет. Иш болгондон кийин албетте пикир келишпөөчүлүктөр болору шексиз. Бирок адам катары, жетекчи катары ушуга дейре анын жаман жосунун көрө элекмин. Ал эми кимдер анын атын, итин атып, бүлүк салып кеткенин айтуу кыйын. Баамымда аны көрө албагандар бар. Пикирлери бир, демек Паязов экөө сүйлөшүп алган, деп ойлоду Чалов. Арызды да аны көрө албагандар жазды дейсизби анда? Анан калса алар тоголок кат эмес, өздөрүнүн аты жөнүн коюп жазып жатышпайбы? Баары силердин колхоздон. Айтса, Кедейбаев эл тойду деген ким? Агаңыз же иниңиз эмеспи? Иним. Мына ошо иниңиз да кол койгон. Ал али жаш бала, деди Журттойду. Ак менен караны али ажырата билбейт. Же окуудан, же заводдон жок. Шаарда көчө тээп жүрүп, эми биякка келип өзүнчө баатыр болуп жүрөт. Муну да мейли дейли. А эмне үчүн коммунист чабан болбогон иш үчүн тергөөгө чейин эле өзүн өзү асып салган? Анын өзүн өзү асып салганына ишенесизби? Айтуу кыйын. Билбейсиз. А сиз бир колхоздун комиссарысыз. Колхоздун башкармасы уюштуруучу болсо, парткомдун секретари тарбиячы го. Деги парткомдун секретари катары сизди азыр эмнелер, кандай проблемалар тынчсыздандырат? Мени тынчсыздандырган көп маселелер азыр чечилип калды. Асылбаш Чалович, маселен менин абам уруштан кийин койчу эле. Жайгышып кой артынан жүргөн ушул киши эмгек акы алуу дегенди деги билген эмес. Уруштан кийин ошондой эмес беле. Азыркы чабан кычырай кийинип, машине же галстуксуз баспай калды. Кокту колоттогу кой короолордун түрү өзгөрдү. Чымдан, таштан эптеп тосмолонгон короолордун ордун азыр бышык кыштан же темир бетондон тургузган мал сарайлары ээледи.
тоютту техника ташыйт. Кыскасы малчынын айры күрөк менен иштөө жумушу азайып, турмушу жакшырды. Эми ак ниет иштеп жашоо гана керек. Башка кандай проблема болмок? Жаштардын айылдан шаарга түп көтөрө качып атышы проблема эмеспи? Эмне үчүн кетип жатышат? Себеби эмнеде? Ойлоносузбу? Чамасы шаар турмушун алар оңой ойлойт го. Деги ушул шаар турмушунун эмнесине кызыгышат? Билбейм. Билбейм деген сөз сизге жарашабы, жолдош Кедейбаев, деди Чалов. Сиз коммунистсиз. Бир колхоздун партиялык баштапкы уюмунун секретари болуп туруп, эмне үчүн чындыкты айтып чыккан өз иниңизди астейдил мага жамандап, ал эми Паязовду жактап, актап жатасыз. Бул сиздин таза дилиңизден чыккан сөз эмес. Сиз мени жон гана алдап койгуңуз келип отурат. Асылбаш Чалович, деп журттойду обдула берип сүйлөйүн деди эле, бирок секретарь аны тыйып койду. Мен сизге али сөз берген жокмун. Мына, эми эле өзүңүз айттыңыз. Азыр ак ниет иштеп жашоо гана керек. Башка проблема жок деп. Эгер колхозуңарда коммунизм эбак курулуп, баардык проблема чечилип калса, анда эмнеге колхозчулар раистин итинен атына чейин атып кетип отурат? Эгер эле сиз жактаган Паязов ошончолук ак ниет коммунист болсо, эмне үчүн козуларын өлтүрүп алган сакмалчынын туугандарын кокодон алып, иниңердин карызын төлөйсүңөрбү же аны түрмөгө бересиңерби, деп милиция баштап барат? Чалов ордунан туруп бери басты. Же бул төгүнбү? Жолдош Кедейбаев, айтып коеюн, колхоздун азыркы чатагы боюнча башыңыз менен жооп бересиз. Партия өзүнүн кадрларына ишеним көрсөтүү менен бирге партиялык жана мамлекеттик тартипти бузгандарды ээлеген кызматына же кадыр баркына карабай, андайларды учурунда катуу жазалайт. Партиянын уставы так ушуну талап кылаарын өзүңүз жакшы билесиз. Журттойду шылкыйып отурду. Жаштардын түп көтөрү шаарга качып атышы, сиз айткандай, алар шаар турмушун оңой ойлогондон эмес. Эч жерде оңой оокат жок, болбойт. Баленин баары жергиликтүү жетекчилер тарабынан элге пайдалуу эч кандай демилгенин жоктугунан жана иштин ритми эскиче жүрүп жаткандыгынан чыгып отурат. Ойлоңузчу, качанга дейре биздин колхозчулар же дем алышсыз, же отпускасыз эртеден кечке жер тырмап иштей бермек. Согуш эбак бүткөн. Өкмөт бизге баардык шартты, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Ошо шаардык жумушчу же интеллигенттердей жылына бир жолу отпуска, жумасына жок дегенде бир күн дем алууга укугубуз бар го, чынбы? А эмне үчүн антпейбиз? Антиш үчүн эмне кылуу керек? Сиз үчүн бул проблема эмеспи? Эмне үчүн ушундай ой толгоолоруңуз жок? Эмне үчүн элдин кызыкчылыгы, алардын жашоо шарты үчүн күйүп жанбайсыз? Эгер ар бир кишинин жеке турмушуна чейин терең билбесек, муктажын сезбесе, анда биздин жетекчилигибиз кайсы? Асылбаш Чалов журттойдунун жанына келип, ага жанаша турган креслого отурду. Дайыма биринчи болуу жакшы нерсе. Ага не жетсин? Бирок силердин колхоз район боюнча алдыңкы көрсөткүчтө болгону менен биздин район область боюнча эң арткы орунда да. Сиз ушу жөнүндө ойлойсузбу? Үчүнчү сол. Элтойду көзүнө дүрбү кармап дөңдө отурду. Бет алдын сыдыра тиктеп, шилбилүү күдүрдө дүңгүрөй от кууп бараткан койлорду көрдү. Жер жайнаган койлордун артынан бозомук чаң сүйрөлө самсып, жайыт жыртылган чапан сымал тарпы чыгып жатты. Бу жер түтөгөн мал кайда батат? Көк майса жайытты тамырынан бери сүлүктөй соруп салат го, минтип жыл сайын көбөйүп отурса, деп ойлоду Элтойду. Дүрбүсүн ал кайрадан асте жылдырып баратып, эми жалпая тигилген боз чатырга токтоду. Чатыр алдында ага тааныш, аны дайыма шыйпаңдай жагынып тосуп алчу ала баш ит, тилин карыш салып акактап жатат. Андан берээкте Элтойдуну беттеп отуруп, уултай кир жууш менен алек. Дүрбү аркылуу уултай кол созсо жетчүдөй жакын келип, маңкайган жүзү, кир мыжыган сайын билериги жарк эте калган жумуру билеги, анан аны кумарланткан кабелтең сандары этек алдынан кыйла даана көрүнө калат. Делебеси козголду. Секет, күнү барайынбы же түнү барайынбы, я? Деди акырын дүрбүнү көзүнөн албай өзүнчө. Чүрөк, угуп атасыңбы мени?
Ата, эмне деп атасың? Деди чатыр алдында шапылдата жүн сабап аткан Зие кемпир. Жөн эле, деп койду эл тойду дүрбүнү көзүнөн алып. Ому акенин койлору менен биздин койлор кошулуп кетпесин деп таш колоттун чатын карап отурам. Тиги чуду бала качан келет эми? Кечикти го. Таң, деп эл тойду саатын карады. А менен кайда барасыңар? Чуду менен мектеп окуучуларынын жолугушуусу болот эмиш. Анан ал мени да жүр деген. Ал эмнеси? Же ал мударис болбосо даңктуу чабанда. Мал кармаган май жалайт деген ырас, деди Зие кемпир. Тиги боз кыядагы Карим чолоктун баласы ышкындай жигит жетилди эле бечара. Ошол бала бир жолу шаарга барсам жанагы шорпо бышырчу жерде иштеп калып турботом. Капай, буякта эле туруп уялдым. Жер жакшы да, ашканада иштейт тура, деди эл тойду. Жакшы болбой калсын ошо, деп Зие кемпир жактырбай кетти. Эркек башы менен шорпо бышырып жүргөндүн неси жакшы? Бир катындын иши, ата. Чудудай эле койго бакса болмок. Бу чуду жетим башканы кой. Дүйнөнү аябай жейди. Шайы төшөктөн эле 30. Үйүнүн ичи коюу. Бай, мал жаның аманбы? Деп аңгыча диңкилде чыйрак баскан көк эшек минип Баргыбай төмөндөн чыга келди. Жакшы, жакшы. Эл тойду көчүгөн күбүй өйдө болуп, аны утурлай басты. Өзүңүз кандай? Жакшысызбы? Жүрөбүз. Кудайдын кулу. Ла илаха лахай, Мухаммеддин үмөтү, пенденин балдарыбыз. Зие жеңе демдүүсүзбү? Шүгүр, кагылайын. Бактылуусуз жеңе. Журт тойду колхоздун бир этегин чойсо, эл тойду экинчисин. Эшек магазин келди. Эмне аласыңар? Баргыбай оор куржундан бели кайкалган эшегинен түшүп, калпагын башынан алды. Күн кууруп иймек болду го. Эмнеңиз бар? Эл тойду куржунду ийиле ачып, эки көзү кап ортолой салынган чай чамекти көрдү. Чай, анан пайы да бар. Апа, чай аласыңбы? Албай анан ырас болбодубу? Чай жок эле. Чайыңызго 1 сомдон экен. Пайыңыз канчадан? Деди эл тойду. Байым, баасын өзүң билесиң да. Тиги көз кыса жымшыйды. Эл тойду арткы чөнтөгүндө майланыша эскирген 4-10 сомдукту сунуп, анан куржундан чай менен кошо 2 бөтөлкө алып чатырды көздөй баратып, анан Баргыбай аке, жүрбөйсүзбү? Кажылдашалы, деди. Ошентелиби? Мейли, эшек бир аз эс алсын. Айланайын Баргыбай, дагы баягы балеңди алып келдиңби? Деди Зие кемпир. Зие жеңе, кантебиз? Чени менен ичсе бу да Кудайдын бир тамагы. Ушу баленин эмнесине кызыгасыңар, билбейм, деди Зие кемпир, алдыларына ысык куурдак коюп жатып. Же ушуну ичкенге мүйүз чыксачы, илгери кышы бозо, жайы кымыз ичип мунусуз эле жашадык эле. Илгери ал илгери, азыр заман башка болуп кетпедиби жарыктык, деди Баргыбай. Илгери бул ит ичпести манап, төрөлөр макүрү деп элди алдап, бирок өздөрү таза өкүртө сокчу. Азыр теңчилик. Акимдигибизден койчубузга чейин ичебиз. Чынбы? Эл тойду. Зие кемпир кызыл чайдан чынысына буркурата куюп чүтүрөйө уртады. Ушундай жакшы заманды ушул баленин кусуру уруп кетеби деп ойлойм кээде. Силер билбей калдыңар. Кечээ согуштан кийин эле коноктун алдына нан коюп тур десе, козу сойгонго тете болчу. Кагылайын Баргыбай, өкмөт азыр жакшы заманды курду. Унду дүкөнгө жүк жыйгансып жыйып койду. Жакшы иштегенге пулду берет култуйтуп. Кудай деп эле жашай бере турган заман. Анан ушу баленин кусуру уруп кетеби деп эле корком. Өткөндө шаарга барсам, Кудай айланайын, пендеңди абийири менен ал. Көчөдө өлүгүңдү көрөйүн, бир аял чалкасынан сулап жатыптыр. Өлсүн, арак ичпей таш ичкири өлсүн. Жарыктык, таң каласыз деп Баргыбай. Азыр эркекке аял тең келген заман. Тең укук, шаарда айтасыз. Биздин айылдын келиндери кызылына алымсынбай агынан согуп калышпадыбы? Ошо сомуран калышсын, деди Зие кемпир. Кагылайын Баргыбай, мына 70ке келдим. Ушундай акылдуу өкмөттү зили көргөн эмесмин. Бирок ушул балени неге чыгарат билбейм. Баарына акылы жетип, ушул балеге акылы жетпей атабы деп ойлойм. Эл тойду. Жакында биротоло жоюлат эмиш. Сырттан машинанын күрүлдөгү угулду. Какый, ким келатат?
деп Баргыбай оорунан атып туруп, сырттан оор куржунун ап кирип, жүк артына жашырды. Ушул учурда Жигули чатыр алдына келип токтоп, Чуду машинеден баш созду. «Эй, Элтойду, чык тезирээк, кеттик!» Элтойду шатыдай узун буттарын шапчыйып, сыртка жүгүрүп чыкты. Машинеде ага катарлаш кой ферма Додон отурган экен. «Товарищ Элтойду Кедейбаев, как дела?» деди ал. «Тиги соодагер бул жерде эмне кылып жүрөт?» «Эй, Баргыбай, соодагер, как дела?» «Карашо, карашо, Кудайдын кулу, лахай, лахай, Мухаммеддин үмөтү, пенденин балдарыбыз, жүрөбүз». Кой ферма аны жактырбай тиктеди. «Жүрөсүң, карса жөтөлүп, калп эле бойду көтөрүп». Анан ал бир нерсе эсине түшө калгансып, машинеден баш созду. «Эй, Баргыбай, өткөндө кыдырып малчыларга арак сатыпсың, эй. Экинчи ушунуңду уксам, же көрсөм, тетиги көк эшегиңе тескери мингизип, районго өзүм айдап барып, милицияга өзүм тапшырам, уктуңбу?» «Хе-хе», деп Баргыбай тайсалдай ырсайып, жаман шляпасын желкесине түрттү. «Додон мырза, эл не дебейт, бечара инвалиддин эптеп жашап жүргөнүн көрө алышпайт бу кысталактар». «Сен ушу бечарасыңбы?» Додон аны демите тиктеди. «Өкмөт инвалид деп сага бекер акча берет. Агүрүт малдан ченебедик. Кудай деш керек, эй, кеттик Элтойду. Бу жолборскандын куйругу эмне кылып жүрөт?» деди Додон. Машине чатырдан узай берери менен өзүнүн башын өзү жарып, анан баягы суракматтай сени да түрмөгө отургузуп жүрбөсүн Элтойду. «Ошону акырын алдап сурайын деп эмеле сөзгө кириштим эле», деди Элтойду. «Ким бирөөгө жамандык ойлосо, акыры өз башына жетет», деди Додон. «Эртеби кечпи суракматтын арбагы аны ала жатпаса, мына мага келгиле. Мына жолборскан адамдык сапатынан ажырап, фашист болуп кеткен эле кысталак азыр эмне болду? Элди тик карай албай, үйүн милицияга кайтарып калды. Бу кысталак башканы кой, кесирленип Ташбалтаев экөө козу менен кулундун этинен башканы жебей калды эле. Сволочой! Жаңы райком жазасын берип атса керек. Ал келери менен шылкыя түштү», деди ал ак калпакты кайкалата кийип, галстуктун мууна байланып рульда отурган Чуду. «Мурун эле сүрдүү көрүнчү», деди Элтойду. «Эми карасам, шөлпөйгөн эле бир кара тоголок киши экен. Сүрдүү кылган бийлик», деди Додон. «Бийликте турганда дөө көрүнгөн киши бийликтен түшкөндүн эле эртеси көчөдөн көрсөң, кыдыйган бир көзү бозомок бечара болуп көрүнөт. Сволочой, бу жолборскан жаман көпкөн эле. Жоргонун мыктысы, кыздын сулуусу илгери эле биздики болгон. Азыр да биздики десе боло бир ирет чогулушта». Бурулдата чаң бүрккөн машине мектеп алдына келип токтоду. Сүттөй ак Жигулиден галстугун түзөй кайкалай басып чыга берген Чуду койчуну окуучулар дүркүрөп тосту. Мектеп директору ийиле кол берип, жылмайып, жардаган окуучулардын шаңына жана даңктуу чабан баштаган кадырлуу меймандардын демине делбип, аларды чакан мектеп багына карай ээрчитип жөнөдү. Баг ичинде жашыл дукаба жабылган үстөлгө келип отурушканда, мурун айтылып коюлганбы, окуучулар кайрадан дуулдата кол чаап ийишти. Отургандар бул үчөөнү жакшы билишчү. Бирок директор чогулуштун салты катары аларды окуучулар менен тааныштырып өтүп, сөздү биринчи Чудуга берди. Чуду кычырай түзөлүп, барбайган чоң манжаларына илген машинесинин ачкычын шылдырата калчап, үнүн жасай ордунан турду. Чабандык кесип, анын ыраат жыргалы менен азап тозогун айтып келип, анан «Үкөлөрүм», деди. «Адамдын каны нандан жаралат, анан жерден жаралат. Муну эмнеге айтып атам, билесиңерби? Мына бу жер барго, ушул жерди баш көтөрбөй эле кетмен дей берген киши эртеби кечпи сөзсүз алтын табат. Окууга баргандын баары эле олуя болуп кетпейт. Ошон үчүн круглий 5 менен окуганың дагы ошо жакка барбасаң, калганың окууну бүтөөрүң менен үйлөн, же эрге тий да Куда деп мал бак. Жер кетменде. Ушундан артыгы жок, үкөлөрүм. Адам бактысы жерде. Мына мен болгону 4 гана класс бүткөмүн. Кудайга шүгүр. Прунза түгүл, азыркы Москва, Парижине чейин барып келдим. Былтыры районго баратсам, 10 чакты бала чабадан көтөрүшүп, шаарды көздөй жөнөшүптүр. Үкөлөрүм, кайда баратасыңар деп калдым. Прүнзеге баратабыз. Эмнеге баратасыңар? Окууга баратабыз. 2 айдан кийин райондон келатсам, ошол 10 тең коробой этпей, арабадан чыккан арыгаттай
башы болуп ыргала басып келатышыптыр. Үкөлөрүм, кайдан келатасыңар деп калдым. Прунзеден. Окууну бүттүңөрбү? Жыгылып калдык. Ой, этиет кылып баспайсыңарбы жыгылбай десем шылкыйып жер карашат. Мына эл тойда акеңерде окуйм деп Прунзе Ташкент деп жүрүп, бирок эси бар экен кайра келди. Мына эми Кудайга шүгүр, бир короо койдун, бир катындын ээси. Жакшы иштесе жакында депутат болот. Силер да менин эл тойда акеңердин жолун жолдогула. Сурооңор барбы? Кымбаттуу чудагай деп эриндери жука кубакай өспүрүм ордунан жулунуп турду. Чабан болуп калышыңызга эмне себеп болду? Манасчылар манас айтаарда 40 чоро түшүнө кирет имиш, дейт агай. Түшүңүзгө койчулук кирген жок беле, агай? Чуду чаңкылдап күлдү. Хе, ойчунак бала десе, түшүмө кирген эмес. Илгертен эле ата бабам койчу болгон. Гезитте династия деп бизди жазбадыбы, ошондой. Династия дегенди билесиңерби? Койчунун баласы койчу болсо ошону династия дейбиз, агай, деди эриндери калбыгый кылмурут өспүрүм. Маладес, туура, деди Чуду. Чуду мырза, сөзүңүзгө аралжы, деди аңгыча курулуш бригадири Кошалы. Азыркы мезгилде династия дегенди ушу көп айтып жүрөсүңөр. Сокур баамымда ойлойм да, силер айткандай династия деп коелу. Династия болсо анда койчунун баласы койчу, соодагердин баласы соодагер, окумуштуунун баласы окумуштуу болуш керек экен да. Ия, ушул маселеге кысталак анча тишим өтпөй жүрөт. Хе. Жо, андай эмес, Кошалы аке. Ошо шаардагы окумуштуулар айылдан барган эле биздей малчынын балдары. Аның туура дечи, деди Кошалы. Малчынын баласы окумуштуу болгонубу жакшы. Мындай болгон соң эмне үчүн азыр анда ошол окумуштуу же министрдин балдарынан бирөө жарым айылга келип кой бакпайт, койчу болбойт? Көп маселелер боюнча Чуду мырза, сен борборго чейин барып маселе чечип жүрөсүң. Ошол жерде айтып, сүйлөп чыксаң, биздин акылдуу өкмөт сени укпаганда кимди угат? Чуду колундагы топ ачкычын калчай серпип, бул ирет ойго төнүй түштү. Анан, бу сиз, Кошалы аке, мамлекеттик деңгээлде ойлоно баштапсыз го, деди тамашага чалып. Бу сөзүңүз туура дечи, бирок ошол министрдин же окумуштуунун баласы бизге келип кой багып бере алабы? Башына иш түшсө байтал жорго болот үкө. Үйрөтөбүз, антпесе баарыбыз кой багып эле бизден жакшы кадр чыкпай калды го. Эми мынабу балдарды дагы, деп ал жардаган окуучуларды колу менен көрсөтө берди. Аттестатын бербей, бүт чарбага алып калган атасыңар. Эгерде, ой аке, эмне деп атасың? Деп кой ферма Додон ордунан тура берди. Балдарга оң акыл айтып атсак, а сен каратып туруп бузуп атканың кандай? Биздин кадрлар чыкпай калды дейсиң, дүйнө менен кабарыңыз жок туруп сүйлөгөнүңүздү кара. Биздин райондон Арген Рамазанов, Жигиталы Молдоев деген окумуштуулар академияда иштеп атат. Жердешибиз Миралы чоң заводдо чоң мастер. Ал эми тиги Семетей совхозунан Илимбек Исламов деген жаш жазуучу чыгыптыр дейт. Ушуларды уктуң беле? Жок. Мына ушулардын баары тең малчынын балдары, аке. Бу айтканың туура дечи, деди Кошалы. Бирок чарба ишин башкарган өз кадрыбыз барбы? Жок. Ой аке, бизде өз же өңгө деген болбойт. Бул сен жердешчил боло баштагансың го. Мына Жолборскан аке өзүбүздүн кадр эле эмне кылды да, башка жактан келген Асылбаш Чалов эмне кылып атат? Тиги бөрү болсо бул адам экен го. А Ташбалтаевчи, биздин айылдан болбосо да биздин райондон эле го. Ал эмнени жыргатты? Кысталак. Додондун алдында башканы кой. Сыман шоуна эшпей калат, деди кимдир бирөө. Жолборскандын тушунда Жолборсканда мыкты адам жок деп дүн кылып сүйлөчү. Ал түшөөрү менен мына эми башканын камчысын чаап кетти. Ушундай кишилер азыр көбөйө баштады. Бу эмне болуп кетер экенбиз? Баары эле Жолборскан же Ташбалтаев эмес да, деди Кошалы оюн бербей. Сөз жердешчиликте же балан бастанда эмес, Додон. Сөз башкада. Акылы жетик, жөндөмдүү жетекчи болсо, жер менен элдин бүгүн, эртеңин ойлой жүрөт экен. Ал эми жөндөмсүз, ананда башка жерден келсе, эт, жүн, сүт, майдын жылдык планын аткарып гана облуска жооп ышкырат экен да, жер тагдырын, эл тагдырын андайлар анча ойлобойт экен. Ойбой, Кошалы аке, бул сен сөздүн чыны ушул үкө. Кой,
Кой Кошал аке, минтип сүйлөбөй жүр. Бул саясий жаңылыштык. Додон эми окуучуларга кайрылды. Балдар, силер шаарга кызыга көрбөгүлө. Короңдо чычкан улагың түгүл, бир чолок тоогуң болбосо, суудан өйдө сатылса, ичкениң кара вино, жутканың чаң болсо, эмнеси жашоо? Ушумага тирүүмдө шаарга таш эстелик коем десе да ошол жерге барбас элем. Мына алдыңарда отурган тирүү мисал Элтойдун эле алалы. Акыры келди го. Айтчы Элтойду, 3-4 жыл шаарда жүрүп мүйүз чыктыбы бир жериңе? Жок. Балдарга бурулду. Таманы жыртылып гана кайра келди. Мына эми, чуда айткандай Кудайга шүгүр, бир үйдүн, бир коро койдун ээси. Минтип алдыңарда насаат чыгатары ардактуу президиумда отурат. Кана Элтойду, эмне сөзүң бар? Элтойду негедир иреңи сууз ордунан турду. А дейбиз, бу дейбиз, Додон аке. Бирок чындыктан саал кайпып өтүп атабыз. Орусча айтканда чуть мимо. Бу эмне деп атат дегендей, Додон эли этиктеди. Элтойду сөзүн улады. Окуганга не жетсин, балдар, чынбы? Чын, чын, деп ийишти балдар бир ооздон. Бирок нака билим алам дегендер биздей окубайт. Додон аке айткандай, чын эле мен силерге тирүү мисалмын, деди ал Додондун сөзүнө кыры көрсөтүп сүйлөдү. Шаарда жүрүп менин мүйүзүм чыккан жок. А бирок мүйүз чыгат болчу. Окууга өтө турган башымда дурус билимим болсо. Бир эмес мага Додон аке 2 мүйүз чыгат болчу. А буга ким күнөөлүү? Додон аны токтотмок болду эле, кошалы баш болгон бир топтору сүйлөсүн деп дуулдап жиберишти. Силер балдар, эрте жаздан кеч күзгө чейин тырбалаңдап колхозго жардам бересиңер, деди Элтойду. Өзүңөн баштап мугалимиңе чейин зыркыратып бригадир айдап жүрсө, бу эмненин окуусу? Мен да так ушинтип силерчилеп окуганмын. Ал эми кээ бир район жетекчилерине эт менен жүндүн планы толсо болду. А кантип балдар билим алып атат? Келечекте алар ким болот? Ким эмнеге жөндөмдүү? Бул 2-3 планда. Көрдүм го. Айрыкча бизге окшогон алыскы райондон келгендер шаарда окуган балдар алдында билими жагынан шооно эше албай калат экен. Баягы окууга дүң аттанган 60-жылдары алар чуу дегенден эле сыноодон кулап, боо түштү да ушундан кийин айлаганча тааныш менен өтмөйгө өтүштү. Ушундан улам мындай бир суроо туулат да менде. Тааныш менен эптеп өткөн студент кийин бүтүп келип, кимдин бешенесин жаратат? Эмнени жыргатып иштейт? Эптеп бүтүп келгениме айылына келип балдарды эптеп окута баштайт. Болгону ушул. Ошон үчүн балдарды жакшы окусун, нака билим алсын десек, Кошал аке айткандай келечекте өз айылыбыз, өз районубуздан мыкты кадрлар чыксын десек, анда балдарды көп эле сактап жардамга айдай бербей, башынан, эмитен алар мыкты билим алышы керек. А мындай болбогон соң, же ары, же бери эмес кылбай, оку чоку дебей эле кой багып, жер кетмендегиле деш керек. Я балдар, сөздүн чыны ушу да. Чын, чын, деп ийди эриндери жука кубакай өспүрүм бала. Болгондо да аябайчын, Элтойду аке. Эй, Мадыев, деди директор үрпөй сестейип. Сага ким сөз берди? Сөз кызып, талаш кыйла күчөп барып токтоду. Мектеп директору жылма-жылмайып, табактагы суудай, табак бери кыйшайса бери куюлуп, ары кыйшайса ары куюлуп, чуду менен Додонду жактап, Элтойдуну кыйла оозго кагып сүйлөдү. Жолугу аяктап, жоон топ эркек бир казан эт былкылдай кайнап аткан короого келип түштү. Алма багынын арасына даярдалган жайга, көк шибер үстүндөгү килемге алар отурары менен бир кулач кызыл чаначтан бурулдаган жыттуу кымыз кыдырата куюлуп, буга уда жылуу боорсок, ич эттен жасалган жөргөм, куйрук боор, жер жемиш шакереби дасторконго жайнады. Бул дасторкон чудунуку эле. Иче-иче сөз кызыды, тамаша көбөйдү. Күчтүү кымызга бедени ымшып, көздөрү ойноп чыккан Додон жанында жаткан комузду алып, билегин түрүп, элдик күйдөн күй улап, төгүлүп чертти эле, кызып калган директор толкундап кетти. Колуңдан айланайын, Додон, ар бир күйүңүн түбүнө жатып алып, ат откозо турган күүлөр экен. Черт. Ие колуңду ойнотуп черт, жүрөктү ойготуп черт, деп ийди Додон өзүнө. Анан комузду бирде чекесине, бирде желкесине ала коюп, кол ойното чертип атып, өх,
Ие кантели, бу өмүр отко окшош, башталышы жалын, аягы күл. Комузум, ыйла, деди шалкылдап. Комуз үнүнө, черлүү сөзгө, шарап демине көңүлү эргип, жүрөгү элжиреген Элтойду жанындагы уу-дууну ушу саам чылк унута салып уултайды эстеди. Алгачкы сүйүү так эле көктө кылыч ойноткон чагылган болсо, ал өзүн азыр так ошол катуу чагылгандан кийинки долу нөшөр сымал сезди. Көптөн издеген кымбат буюмун таап алган немече айылына карамалап, шаарга кетпей калышына не жүрөк зардеси, не көкүрөк дүрбөлөңү жок. Нары демсиз, нары козудай жоош колуктуу сумыскал себепчи эмес эле, кызга бергис кылыктуу, жоон сан уултай себепчи экенин эми билди. Арзуу отуна арбалып, жүрөк оту куштарлана баштагандан бери баягы шаардагы кезиндегидей калпты чындай айтып, оргу баргы жүргөн Элтойду эми кыздай созулуп, өзүнчө жалгыздап, ал эми момундай оюн шоок учурунда көңүл чери ыр болуп ырдалып, комуз болуп чертилип, магдырган бербейиш дүйнөгө төнүп кеткендей болчу. Тигине кайрадан көз алдына уултай келди. Шимүр, бетеге, тулаң, сойгок чөптөрү көк кашка сууга самби тал тариздүү бир кылка ийилип, көк шибери белчеге чыккан балтыркандуу колотто жылдызы төгүлгөн айлуу түнү жогулушкан эле. Ошол түн. Чудунун парсылдаган күлкүсү анын оюн бузду. Алты кырлуу стакан кармап, тиги тар урдунда отурган директорго насаат жөнөттү. Сол колду соссок эле жаныбызда өлүм турат экен. Ошон үчүн ушул бир ат чабым тирүүлүктө биз үчүн эмне артык? Дилибиз суушпай бири-бирибизге сый жүрсөк, мына ушул артык. Азыр эле Додон черткен күүнү угуп отуруп ыйлагым келди, Ушу күүдөн кысталак. Элдин илгерки шору, муңу угулуп турат, байкадыңарбы? Мен байкадым. Кыргыздын өткөн турмушун билбейм жакшы. Ошо билбей эле коеюн, муңдуу көрүнөт. Мышыктарды чычкандарга баш ийдирген заман көрүнөт. Азыр деле ушундай дейсиңби? Огой, оозуңа карап сүйлө. Кудайды кысталак. Азыр өнүп, өстүк. Ошон үчүн Додондос мен ойлоп калдым. Балдарды окутканга жараша кысталак мына ушул жазуучулукка окутуш керек экен. Эмне дейсиңер ушуга? Элтойду. Же туура эмеспи? Айтчы, шаарда кайсы институт жазуучу кылып чыгарат? Университетпи? Мына ушул университетке уулумду жиберсемби деп атам. Кана, мугалим аке, сөздүн калганын муну алып ийип анан сүйлөшөлү. Директор колундагысын алып ийип, жиликтен чул-чуя сугунуп, кош жаздыкка чирене чалкалады. Додон комузун колуна кайра алды. Чуду, азыр бир көзүмдү ыйлатып, бир көзүмдү күлдүрүп берейин. Эмне бересиң, Бир кой берем. Кой пермеге, кой кеппи. Анда эмне берейин? Машинамды берем деп кой, деди директор. Баары бирин ыйлатып, бирин күлдүрө албайт. Майли, машинамды деле ал. Чуду, мага дүнүйөнүн кереги жок, деп Додон мардая күлүп малдашын кайра токунду. Эгер билсең, короо толгон алтындан сенин кой башыңдай башың артык. Акыр толгон алтындан алмадай жүрөгүң артык, чуду. Башкасын кой, мага достук таза дилиңди бересиңби? Ошо кеппи, деп ийди чуду. Бул сөзгө ого бетер мардайып, жетине албай кетти. Сен үчүн, Додон, кыямат кетем. Анда карап тур. Додон комузунун кулагын сол буурдай күүлөп, бок дүйнө деген өзү чыгарган муңдуу күүнү чертти. Сөөк сыздата бир кайрып келип, оң көзүн жуумп, күүсүн андан ары улады. Ошондо сол көзүнөн чын эле жылтырай көз жаш кылгырып, кирпик нымдай чыга келди. Отургандар отурган жеринде дым болду. Додон эми комузунун кулагын оң бурап, көпкө дыңгырата күүлөп, анан абат дүйнө деп шаңдуу күү чертти. Күүсүн ал бир кайрып келип, анан жаш чайган сол көзүн жумуп, оң көзүн ачты эле көзү жайнап күлүп турду. Ит экен мунуң, деп ийди кимдир бирөө. Колуңда ойнотуп черт, жүрөктү ойготуп черт, мырза, деп Додон өзүн өзү сүрөп, ого бетер комузда кол ойнотуп, бүткүл денеси күү ыргаган коштой солкулдап, көздөрү жайнап барып, анан комузун лык токтотуп, кана эми, чуду, батаңды бер, чыгалык, деди. Чуду
кайда чыгарсыңар? Эй, Додон, сага достук дилим таза, каалайсыңбы? Илгер кичисинен ат мингизип, тоң кийгизип узатам. Рахмат, башка учурда. Силер рахматты көп айтпай ичкиле, жегиле. Эй, Додон, Додон дейм да, Кошалы, силер мени ким деп ойлойсуңар? 4-класс бүтсө эле түшүнбөйт дейсиңерби, Ушул студенттерди университет жазуучу кылып чыгарат дегениңерге ишенбей атам. Чыңгызды университет эмес, сельхоз институту жазуучу кылып чыгарбадыбы? Же жалганбы? Чын, деди Кошалы. Чуду оолжуй салбырап директорго бурулду. Уулумду ошо сельхоз институтка жиберем мен. Жолдош директор, сөздүн чынын айт. Балам кандай окуйт? Тууган адамбыз. Сөздүн чынын айт. Уулуң жакшыдан төмөн, ортодон жогору. Аны билем дечи. Анан эмнеге сурап атасың? Себеби бар. Чуду оюн айта албай ынтыга ойлонуп калды. Директор акырын туруп кетип, Чудуну араак жакка чакырып алды. Мындай сөздү баарыга жарыя айтпайт. Кана, эмне демекчисиң? Уулумдун аттестатын бүт 5 кыл. Дагы? Ошого канча сурайсың? Аянбай айт. Бүт 5 кылууга болбойт. Анда арыгыраак баадан 1-2 аралатып, арыгыраак десе дагы 3 эметибийби? 4. Эртеси Чуду эл тойдуга келди. Кана, отур да калем кагазыңды ал. Эмне болду? Баланы окууга жибербесек болбойт. Чогулушта эмне дедиң эле, Эремгеги жерде круглый 5ке окуганың гана ошол жакка кетип, калганың чарбадан кетпе деп эдиң беле? А сенин балаң жакшыдан төмөн, ортодон жогору окуйт экен. Чуду, сен эмнени билесиң? Жаз дегенди жаза берсеңчи. Илимбек деген жигитти жакшы тааныйм дейсиң. Ошого жаз. Жазып бермейинче, андан жөн кутулбасына көзү жеткен эл тойду колуна калем алды. Кана, жаз. Чуду айтып, ал жаза баштады. Андагы Фрунзенин атыр жыттуу салкын абасында сак-саламат жашап аткан иним Илимбек, саламатсызбы? Бу неме кайсы саламчы деп чоочубаң. Колхозубуз башка болуп, бири-бирибизди билбегенибиз менен районубуз бир, түпкү атабыз бир, тууган адамбыз. Азыр үкөн билсеңиз, тууганын, жигерин ачыгын ачык, жабыгын жабык колдогон кез. Анын үстүнө дагы айтайын, түпкү атабыз бир, а биздин уруудан өзүң билсең керек, кой багып эле чоң чыкпай калды. Өзүңдү көрбөсөм да анча-мынча аңги-саңгимелериңди окуп жүрөм. Жазуучулукту окуп алып жакшы кылыпсың үкөм. Эми өзүмдүн жайыман айтайын. Менин аты жөнүм Чуду Мудуев. Гезиттен окуп, радиодон угуп жүргөндүрсүң. Койчумун, Кудайга шүгүр. Турмушту өкмөт жүдө оңдоп койду. Эми Илимбек үкөм, айтарым бу. 17-имде көргөн тун уулум Сиркебай быйыл 10-чуну круглый 5 менен бүтүп атат. Окууга аябай дилгир. Ошон үчүн көптөн көп өзүңүздөн өтүнөрүм, ушул баланы жазуучулук окууга киргизип, үкөлүк жардамыңызды аябаң. Бул бир. Экинчиси, тиги иш бүтүрүүчүлөргө канча керек десеңиз аябаймын. Ошол мугалимиңди өзүң эле эмес, үй бүлөсүн кошо балам бүткөнчө багып турууга кудурет бар үкө. Чын айтам үкө, эгер эле өзүңүздүн күчүңүз анча жетпей баратса, анда аркы академия наукта, Арген, Жигиталы деген академиктер бар. Ошолорго менден чоң дубай салам айтып, кепти болгону болгондой түшүндүрүң. Аларга эмне? Тилпанин бир бурасы иш бүтөт да калат. Саламым менен Чуду Мудуев.